Сулайман тоодогу корук аймакка кирген курулуштар бузулат. Бул тууралуу өкмөттүн чечими менен шаар куруу жана архитектура боюнча Ош шаардык башкы башкармалыгы тыкыр иш алып барууда. Негизи тоонун айланасында 500дөн ашуун курулуш бар. Алардын мыйзамдуу же мыйзамсыздыгын комиссиялык топ иликтеп жатат. ЮНЕСКОнун баалоо мурастарына кирген корук зонанын айланасында талаш жана бүдөмүк жараткан маселе көп. Кененирээк кийинки материалы баяндалат. Ош шаарында Сулайман тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин айланасындагы мыйзамсыз турак жайларды жана имараттарды алуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кезектеги отуруму болуп өттү. Жыйында тийиштүү кызмат өкүлдөрү менен Сулайман тоодогу мыйзамсыз курулуштарды аныктоо маселеси каралды. Белгилүү болгондой, буга чейин турак жай ээлери менен жолугушуулар өткөрүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Мыйзамсыз кирип келген Сулайман тоодун чегине кирип келгендердин баарын чыгарып, азыркы күндө дагы кичине финанс жактан кыйналып турабыз. Финанс чечиле турган болсо, мына госрегистрдин атайын жанагы чектерди кайрадан тактап чыгыш керек болуп атат. Сулайман тоонун 137 гектар жер аянты ЮНЕСКОнун баалуу мурастар тизмесине 2009-жылы кирип корук алынган. Бирок азыркы күнгө чейин мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан мамлекеттик акт бериле элек. Тоонун балансында болсо 78 гектар жер бар. Калган бөлүгү кандайдыр бир себептер менен менчикке өткөндүгү болжолдонот. Бул боюнча Сулайман тоо музейи тарабынан бир канча иш сотко өткөрүлгөн. А негизи корук алынган аймакты эч ким менчиктештирүүгө укугу жок. Бүгүнкү күнгө дери көп мыйзамсыз объекттер чыгып атат, кафелер чыгып атат, торговый точкалар чыгып атат. Элдердин туура эмес өзүн билердик менен жер захват болгон жерлер чыгып атат. Бирок сотко өтө турган иштер да көп. Азыркы күнгө дери бир 10 иш сотко даярдадык. Сот чечип берет. Себеби булар мыйзамсыз кызыл китеп, менчик китебин алып алган. Ошону сот гана чече алат. Өкмөттүн токтому менен шаар куруу жана архитектура боюнча Ош шаардык башкы башкармалыгы Сулайман тоо аймагындагы мыйзамсыз курулуштарды ушул жылдын февраль айынан бери аныктап, түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Ага жергиликтүү жашоочулар да туура түшүнүп, курулуштарын, тосмолорун жылдырып баштады. Мынакей өз алдынча чыгып алгандарды, мондай заборлорун, тосмолорун жылдыртып, өз ордуна коюп кетип атышат. Азырда көп болсо, башкаларындагы мына эгеси жок болсо дагы ушу кошуналар чыгып, заборлор булар өздөрү башка жакта жашашат экен, бул жерде эч ким турбайт экен. Ал эми бул тоонун борундагы 3 үй мыйзамсыз. Ээлери өз алдынча куруп алган. Бирок ал үйлөрдү текшере келгенде мамлекеттик каттоо кызматынан өткөн актылары бар. Ал дегендик жерге укугу бар. Бирок үстүндөгү курулушту курууга укугу жок дегенде түшүндүрөт. Бул боюнча шаардык архитектура башкармалыгы өткөн жылдан бери эскертүү берип, алар боюнча тийиштүү кызматтарга материалдарды өткөргөн. Ал эми бул убакка чейин жердин ээлери каалагандай иш жүргүзүп, эч ким көңүл бурган эмес. Мурунтан жашап келип аткан бул жерде эски документтер бар, бизде 48-68 жылкы инвентаризационный делолор бар. Булардын бирок ошол үйлөр эскирип кетип, ал үйлөрүн бузуп, жаңы үйлөрү салып алышкан. Жаңы үйлөргө документтерин алып келелек. Документтер жок. Кызыл китеп деген жерге болгон укук. Жердин үстүндөгү курулушка көпчүлүк тургундар уруксат алган эмес. Ал тургай өзүнө бөлүнгөн жерден сырткары кошумча жол тарапка чейин тосуп алган жашоочуларга эми бөгөт коюлат. 6 метр, 10 метрге чейин кирип, мына ошого мына заборлор тосулуп турат, көрүп атасыздар. Буларды биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Көпчүлүгү өз ыктыяры менен алып бузуп берип атышат, көрүп атасыздар. Ал эми көпчүлүгү бузбагандарды биз тиешелүү белгиленген тартипте мыйзам чегинде биз тиешелүү органга өткөрүп беребиз. Мындан тышкары Сулайман тоонун корук аймагында кабат үйлөрдү куруп алган фактылар аныкталган. Ал ЮНЕСКонун талаптарына каршы келет. Сулайман тоонун айланасы Ленин, Навайы, Айтиев көчөлөрү менен чектешет. Бул аймакта 560 курулуш бар. Алардын канчасы мыйзамдуу жана мыйзамсыз экендигин шаардык архитектура башкармалыгы тыкыр иш алып барууда. Бул маселени комиссиялык топ 1 апрелге чейин иликтеп бүтмөй болду. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, Күн чабыт.